45 депутаттың тамы жоқ болып отқаны біздікі болмақ бұдан мына. Yine tek kvartirada koşup kalgan. Hanım şunu koşup çıktan okupaya çıkmayın. Ölsek doğru çok dep turup kağıt жазып бергиле дейт. Ана биз эмне себептен жазып беребиз? Эмне себептен? Эмне берип койгон акчаны акчаны алып алып көчпөй койсок айткыла. Жериңерди алып алып көчпөй койсок, берген тамыңарга кирбей коюп көчпөй койсок айткыла. Эмнеге айткыла эметип беребиз? Ушундай малжандыктын баары жарабайт, ич агымдары жеңил болбойт, бүт баары жарабайт. Барын дүрбүтүп келбей эле коюшса, мисалы. Кайын кийинки бийликке вообще ишенбейбиз. О жерде уранда сакчыдан жаман болот дерлик. Өзүчү болот. Hanım şunu koşup çıktan okupaya çıkmayın. Кыймылдап табам уктап кетиyor. Тепеги буруш кетип аткандан кийин жүрөк түшөт да уже. Могу тепеги буруш кетти. Ушул жерде туулуп өсүп, ушул жерден турмуш курганмын. Азыр бүгүнкү күндө 4 баланын энесимин. Ушул турмушта бизде ушул жерде бизге хвостохранилищанын уран сакталуучу жайдын элге зыян экенин, бул эмне экенин деле бала кезибизде биз билчү эмеспиз, эл түшүнчү эмес бул эмне экенин. Бара баягы СССР тараганы, эч кандай рекультивация иштери жүргүзүлбөй эле баары чачырандуу болуп, мал, жан, элдин баары аралашып калган. Анан кийинчерээк гана бу жердин зыяндуу экенин билдик. Андан кийин бара эле ушул жерде жакын арада эле бизден 200 метр эле мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Жер көчкү коркунучу башталды. Андан кийин жанакы хвостохранилищанын үстү бизге жайыт катары пайдаланылып калды, мал аралап, жол жабылып калып. Турмуш тиричилик негизи мал чарбачылык менен основном жумуштук болуп келди бүгүнкү күнгө чейин. Анан эң коркунучтуу маселе ушу бүгүнкү күндө ушу уран калдыктарын башка жакка көчүрүү маселеси турат. Эгерде ал ачылып калса, ушул жердеги 23 түтүнгө бала бакырага кандай зыяны тият деген коркунучтуу болуп атат. Буга чейин деле оору сыркоолор болуп келген, өлүм житимдер болуп келген. Эч кандай жашыра турган эч нерсе жок. Андан тышкары мына жер көчкү бизде ушу кооптуу жай болуп, ар тараптан курчап турат. Могу жерде эскилиги жеткен үйлөрдү көрдүңөр, дубалы уже кулайын деп турат. Же постоянный жашаган киши эмеспиз, көчүп кеткен киши эмеспиз. Ушул 2005-жылдан бери биздин Кыргыз Республикасынын премьер-министри Танаевга чейин кайрылып келатып, жыл сайын алмашылып аткан премьер-министрге, президенттерге кайрылып келип атып, эч кандай тыянак чыккан эмес. Бизде мындайча айтканда алдап эле келди. Мына барабыз, мына чечилебиз деди, бирок эч кандай чечилген жок. Мына акыркы жолу ушу 2018-жылы август айында биз жогорку кеңешке чейин барып келгенбиз. Турускуловго барганбыз, Жыргалбек, Автандил Кулбараковго кирип келгенбиз. Ушу атайын биздин апаларыбыз, ушу үй бүлөлөрүбүз менен чогуу сүйлөшүп алып кирип келгенбиз. Алар премьер-министрге сунуш киргиздик. МЧСтин мурунку премьер-министри Боронов кошо в курсе баарын билет деп, согласованный чечилди деп бизди жөнөтүшкөн. Биз айтылган сумманы сураган акчаны. Бирок августтун этегинде келет деди, сентябрдын башында барат деди, октябрда келет деди. Уже күтүп атып, чарчады элдерчи, уже өкмөткө ишеничи болбой калды. Бага Кыргызда сонун сөз бар, улугу ойчул болбосо убара тарткан эл жетти деп бекеринен айтылбаса керек. Ошол эле кейипти кийип келатабыз. Ошол менен айта турган сөзүм. Анан эми кандай жыйынтык чыгат? Мына жаз келери менен жумуш башталат. Жолду салуу иштетүү болуп атат. Анан ачканда дагы биздин бала бакыра бар. Биз аз жашайбызбы, көп жашайбызбы, суубузду ичтик. Бизден кийинки келечек муундар эмне болот деген коркунуч болот. Менде мына үйдүн ичи моундай кетип атат, жаракатчы. Үйдүн ичинен бери жарака кетип атат. Мен кушта ушундай малжандыктын баары жарабайт, ич агымдары жегенге болбойт, бүт баары жара моундай. Эмне кылабыз? Муну мусорго саласыздар да кайра эле? Кайра эле мусорго ыргытабыз ушинтип эле.
Soyulган малдардын баары эле ошондой эме болот да, ичинен жанагындай ушундай жара жарап барып чыгып эле. ыйлакча жара болуп эле катуу бирденкелер боло берет, анан жебейбиз муну деле. Уста жараксыз экен, карачы бүтүдө. Бүт. Мына мындай катуу жара боло берет мына. Этин жакшы эле, эти. Эти рас эле экен, эми этин жегенге айла жок дейсиң да, анан тиги эмесин, ич агарындары мо өпкө боорлору вообще жарабайт. Кышта эмне жумушсуздук, кээ бирөө иштейт эми, анан айла жок тиги мал багып, мал менен жан сактайбыз, бирок жайыт аябай тар. Жайытты кенен эмес, ал жайыттарды дагы арга мындай бирин серин кишилер сатып алат, анан биз өзүбүз мындай болбогон жерге жайып эле эптеп оокат кыла беребиз. Өкмөт караган жок. 45 депутаттын тамы жок болуп атканы биздики болмок мына. Мисалы үчүн да элде могу жерде тыянак чыкпагандан кийин элдин баарын дүрбүтүп келбей эле коюшса, мисалы үчүн 15 жылдан бери жаз күз келип эле элди оокат кылдыра албай коет да такыр. Эл калып калдык жөнүндө, терге бирдеме сала алсаң, эртең көчүрүп эмне кылабыз деп. Же тияка барып бирдеме кылайынсаң болбойт, оокат жасатпай атат да. Ушуну жөн эле чоңдор деле мына депутаттарга чейин, ак үйгө чейин барып келди. Анан мен силердин колуңардан бирдеме чечилеби дейм да, мисалы үчүн. Могу жерге келип темирлерди неметип кетишти, германский неме менен ченештип эле ушул жерден 17,5 рентгенди көрсөттү. Бул уят да, ушу могу жерден чыркырап барып көчкүлө деп атат да, ушу болгон жерин көрсөтсө элди алдабаган ошол деми, алдап атышат элди, аябай эле алдап келди, ушуга чейин алдап келди. Анан мисалы үчүн сүйлөбөй деле коет элек, бирок сүйлөп атып бүттүк, баягы сөздөр кайра эле кетип атат. 15 жылдан бeri уda эле. Кайталанма. Журналисттер келди. Чоңдордун баары келди. Ой, мына кыйратабыз, мына мону прямой алып беребиз. Бүттү чечилет деп. Кээ бири айтып кетет, эми бир жакшы мен бир киши менен бир немени жолуктурдум, айтты, ушул жерден жөн эле кетип калсаңар болмок деди да. Өкмөт бербеген балдарга жалко болуп калат, бала чакаңарга. Макул силер го көнүп алдыңар. Балдарды кетирбейсиңер жок дегенде де бир гана киши айтты, ушу текшерип келген, уран текшерип келгенчи, мына айтайын жигит, ачыгын айтайын, кетип эле калбайсыңарбы деп. Калганы ой сонун эчтеке көрсөтпөй жашай бергиле, ушу керек эмне ушунча алдап элди. Ар кимдин баягы ыңгайлуу жашай турган жерлерине памирлик кыргыздарды кандай бучак жайып тосуп алсын, эшик ачык аларга. Биздике деле ошондой кам көрбөйбү? Сөз түрүлө дүйнө жүзүнө сыртка мактаныч көргөзүш керек. Ичара кыргыз эли кандай гана кан какшап жашап атканына көңүл бурушпай. Келип жиберет, аларды чоңдору жиберет, майда чүйдаларын жиберет. Алар келип алып туруп өлсөк, дообузсок деп туруп кагаз жазып бергиле дейт. Анан биз эмне себептен жазып беребиз? Эмне себептен? Эмне берип койгон акчаңар өтүп кетти? Акчаны алып алып көчпөй койсок айткыла. Жериңерди алып алып көчпөй койсок, берген тамыңарга кирбей коюп, көчпөй койсок айткыла. Эмнеге эметип беребиз? Ошончо деле 40 жыл жашадык ушул жерде. Бала чакалуу болдук, балдар менен үйлөндүк, жайлантып, эки жакка кетирдик. Бу жерде бата турган жер жок, өзүбүз сараң батып атабыз. Дагы эле батпай эле көчкүлө дейт. Ала жаста баштырат, мынакей башталды. Жаста көчөсүңөр кое тургула, сарай салбагыла, үйүңөрдү оңдобагыла, туалет салбагыла дейт. Жардын борунда жашаган туалеттин баарын эле суу агып, тоңуп, баары жогун толуп калат. Анын баарын эле өздөрү көрүп атат. Мусор салган жерибиз жок. Ушул эле бардак эле жашай беребиз да. Ошо 2005 жылдан бери ушинтип эле жашап келатабыз. Тоо көчкү башталганда чоңдор өздөрү баштаган. Мен биринчи көрдүм деп талашып мактанышкан. Мен биринчи көрдүм жарылган деп, ошо жарылгандын аягына чыгыша элек да эмдигичекти. Үйлөрүбүз болсо жарылган үйлөрдөн болсо тигил үй менен бул үй эки кошуна ошо тешиктен сүйлөшкөнгө, саламдашканга дагы, аласа бересесин кылганга да ошо тешиктен болуп калган да. Мында айта келсек шылдыңдашат чоңдорчу, уга келсечи. Ошо 2005-тен бери мына Танайыпка биз өзүм мисалы үчүн мен баргам, айыл өкмөт эмелер менен кошо баргам. Мен барам деген 6 декабрда бардык эле, 6 январда келем деген келип, 2006-жылы келип, аябай жакшы собрание кылган. Вес миң куш келип мектептен кылган. Бир киши орусчалыш эл болуп, тартип менен сүйлөгөнбүз, баары жогу жакшы болгон. Мен 23 мартка чейин ушул 23 түндү көчүрүп кетем деген. Баргандан кийин 24 мартта Акайып качып кетип, Кошо качып кетип эле ошо ойдон калып калдык. Жылда премьер келет, шайланат, мына азыр жаста көчүрөбүз. Акырын сүйлөп эле, бирден сүйлөп эле деп элди да тыят. Сүйлөтпөйт, ажылдатпайт такыр эч кимдичи. Өзү келген. Мен премьер дегендин баардыгы ушуга чейинки премьерди өздөрү деле билет. Ошол премьердин баардыгы келип ушул жерде сүйлөшөбүз деле. Тозо кээде өтүп кетип калышат, качып кетишет. Ушул жерде тозуп отуруп тигинден чыгышат, мындай келишет деле. Ушул жерден тозуп отуруп анан кийин тиги сүйлөшөбүз.
ошондо да аябай убадасын бери минтебиз жаз келсин мына кар эрисин жер жылысын деп келатып эле 200 миң бергенге эчке келген жок. Анан кийин эле биз миллион сурадык, чындыгында сурадык. Азыр 200 миңге эчтеке келбейт. Жашоо турмуш башкача, айлыктын эсеби жок. Бу жерде деген жалаң эле пенсионер жашайбыз, анча мынча больницада иштегендер жашайт, тиги мектепте иштегендер жашайт, калганыбыз эле пенсионербиз. Биз деген эрте пенсияга чыгабыз, жумуш жок, жаштарга жумуш жок азыр бизге эмес. Анан жашообуз ушул, бизди деген алдап эле келатат. Же кете албайбыз, кетели десек үйүбүз жок, же салалы десек жерибиз жок, же акчабыз жок. Малыбыз болсо жанагынтип эле тиги сатканга да жарабайт, миңкуштун малын эч ким албайт. Бүт эле ичинде тиги жаракаты бар, буларга реттенбейт. Эчтекеси жок, муну силердин малыңарды ким алат эле деп эч ким малыбызды да албайт. Эптеп биринекин өзүбүзгө жеткен мал менен оокат кылабыз, ушул жерде жашап атабыз. Анан бизди деген караган киши жок, негизи унутта калган айыл болуп эле калдык да. Тетиги оштуктар кичине бирдеме болсо эле аларга жер берет, там берет. Жок дебесе тиги баганетке берип туруп күнүмдүк жашагыла деп тамак ашынан бери берет. Бизди кайсы күнү тоо басып калмайынча эч кимиси унчуга элек. Качан тоо басып калганда эмне басып калыптыр дебесе, бизге эч ким карабай эле калган. Кароодон калганбыз биз. Биз талай жылдан бери эле кышында тыныч жашап калабыз. Жазын деле ушинтип калабыз. Же бирөө төбөдө жашаган киши эмеспиз. Же көчүп кеткен киши эмеспиз. Ылдый жактан таба алган там жок. Төбөсү болсо түшүп калган, болум болсо чыгып кеткен 100 миңден башканы айтпайт. Аны барар жерибиз жок, кеткибиз деле келбейт. Же тыйын бербейт. Же тыйынын бербейт. Мен 42-жылкымын. Атым Росула Күкүмүн. Дала жыл болду ушинтип эле келатабыз. Тубукадан иштеп, дала жыл 20 жыл иштедим. Ошондо пенсияга чыктым. Күн өтүп иштеп жүрдүм. Ошо убадаларды берип эле сураганыбыз акча эле болчу. Макул деп коюп анан кыскача бирге киши келген жок, ошо менен күтүп жаттык. Мына сууну момдолуп ташып ичебиз. Жумуштагылар үйүндөгүлөр ташып алат. Жумушта жүргөндөр, жумуш барлар кечинде монтуп алып кетебиз. Биздин жашоочу тургундарданчы ушу акыркы ирет кайрылып атабыз. Ушу менен биз ушу келиши менен жыйынтык чыгарат деген ишенимдебиз. Анан сөзсүз түрдө эле элдер ызычуу болуп митингге уюштуруш керекпи? Чечилген финансыны чечилгендей ушу өкмөт жеткирип берсе элдерге тез аранын ичинде тезирээк